Таларды карап аткам да биринчи көрүнүп кетип элечи. Фонарим бар болчу. Тала жакты күйгүзсөм биремсилер мындай күйүп кетип атат, жырт-жырт деп күйүп кетип атпайбы? Ама эмне болду экен деп кайра көрүнүп кетти го деп кайра карасам, мындай кулактары бар, көздөрү жылтырап чөйлөр туруптур. Канча? Билбейм, бир толтура эле көздөрүн жакшы саналып койгон, бир 5-6 точно көбүрөөк болчу да. Анан туй ага чейин элдер айтып аткан чор десе, кантип эле жолдун боюнда чөө болсун, тем более жолдун боюнда безопасно. Тем более жайында. Жайындан машиналар деле өтөт, бирдеме болсо тоза калам деп. Вообще машина өтпөй калат атпайбы? Анан ошо бастым, артыман ээрчип баштады. Шашпайдан кыймылдап чуркап баштадым. Бир моментте бир чоң фура өтүп калды. Токтоттум. Токтоп туруп, байке, мыякта чөйлөр жүрөт. Көрөчү, пипилдетип калачы дедим да. Десем, катуу пипилдетти. Анан алар кичине ары жакка кетип калды да. Анан билбейм, ошондо ти байке рахмат. Отурбайсың сен? Жок байке, мен отуруп салбай жөө кетем деп айтып коем. Ал байке кетип калат. Кетип калган кайра жүрөк коркуйм да. Анан ошол моментте кайра өкүнүп туйгини ушу машина менен эле кичине ары кетип калбай айылга чейин, анан кайра эртеси ошол жерге кайтып кайра жөө бассам болот болчу да десем. Ооба. Эме күн жарык болгон. Анан ошондо вообще кайра жийиним келип, монтол өзүмдү сөгүп, баскам аягына чейин коркуп. Ошон кескен белде чөйлөрдөн кийин коркуп калдым да кадимкидей. Анан ошондон кийин элдерден сурап, интернеттен окуп, балкчадан эме алдым да, питарда, шокер, анан пиццой баллончик. Аябай эффективный экен да. Анан ошону алгандан кийин пайдасы тийди. Соңкөл эмес, нарында жүргөндө мен итим менен экөөбүз эле болчук да. Килтейген чоң алабай, прям аябай мындай эме экен да. Агрессивный. Бош бекен. Бош экен ишо. Анан ары жакта сарай бар экен, ошо сарайдын ити окшойт деп койдум да. Анан бизге кадимкидей мындай агрессивный келип, итимди талап салмак да. Анан итин ошо келатканда как раз пиццой баллончикту мындай колго жакын жерге коюп койгом, алып чыга алып туруп. Өзүм иттерди жакшы көрөм да, бирок самоборона болду да. Айла жок болуп калды да. Бердим. Бергенден кийин ал күчтүү да, антизвер. Анан тем более иттердин мындай эмеси нюху күчтүү болот го. Тийгенде сразу мындай эме ол канчылага жок жана деп мындай бир звук чыгарып алып туруп качып кетти да. Качты. Анан дагы бир учур болгон. Зардалга кетип баратканда 4-5 чоң эле ит, мен кичинекей итиме тоже кол салып талап салышты, кадимкидей уже тиштеп. Мен аякта кутида бар болчу. Ал Рокин карап турган, ал монтип эки жакка эметип атат, тигин тартып атат, тигилер кое бербейт. Экөө тиштеп алган, тигилер жанында эметип атат. Мен эмне кыларым билбейм, мындай кичине шок болуп калдым. Эмем жана палочкалар бар, жана походный бар го. Ал итти. Эми аны деле чапкым келген жок, өзүм итти. Айла жок болуп калды, иттерди алып чаап атам, палочкам ийилип калган. Анан эмеде кое берди, эме мындай бош болуп калды да. Пиццой баллончиктен алып чачтым. Алда тийип, бизге да кичине тийип калды, бирок күчтүү болгон жок да. Качып кетишти.